Olsun sen jamан ayal kандай ekенин билбеген үчүн наразысың. Көбүн ayal диндar. Намаз окуйт, орозо тутат, жолук салынат. Анан кичине иш кылбай коет да. Ошого эле нааразы болуп, башка жакшы болбойт болчу. Аялың такыба, бирөө менен жүрбөйт, намазын калтырбайт, Куран окуйт, а башкалар аялдар жаман. Идиш жууп атканы менен башка нерсе кылып аткан болушу мүмкүн, алдап аткан болушу мүмкүн. Сен аял чөнтөгүн чукулабайт, билесиңби? А башка бирөөнүн аял чөнтөгүн калтырбай башка кылып коюшу мүмкүн. Sen ayağın жалган айтпайт, билесиз? Башка аял жалган айтышы мүмкүн. Senin ayağın, sen айтып бир жактарга барат. Башка бирөөнүн аялы айтпай кетип калышы мүмкүн. Sen өзүңүн аялыңын жакшы экендигин сезе албай жүрөсүң, урматтуу бир тууганым. Салыштырып көрүш керек да. Диндар аял таптакы бөлөк баары бир. Ha? Аялдарын жамандап берет, отурсаң болгон проблема айтышат да. Мураттала жадаматыл эстүү кишилер айтат да, ажылыкка барып келгенде жылы ачып алып быйыл ажылыктан мындайсын айтып атышат дейт. Булардын бардыгы майдасындар экен, демек чоң проблема жок экен дейт да. Чындап адам арызданганда биринчи эң күчтүүсүн айтат да. Эң күчтүүсү проблема болбогон болсо, демек анда чоң проблема жок деген сөз да. Мен биринчи арызданып баштаганда биринчи кандай эле токтотту, бол, сен кетип жаша бар да, учуп кете бер сразу эле. Бул болбогон нерсе. Эрди катын Нурсат эси кеткен болушат. Анан табышат.